Assalamu alaikum туугандар, дагы бир жолу бүгүн 6 октябрь. Мына сиздердин суранышыңыздар боюнча айылыңды тарткын деп видеого тартып чыгарчы дедиңер. Мынакей, мына сураныңар. Ошо суранышыңарды аткарып атам. Буюрса азыр машина менен кетип атам. Айылыбыздын бир асфальт болгон көчөсүндө бир эки центральный көчөлөр бар. Ошолор асфальтированный, бирок ошол Совет доорунда асфальт болгон. Айыл ушинтип андай эски бир айыл, бирок үйлөрүнө айтпетин ондогон мындай адамдар бар, өзүнө жетишкен, пенсияга чыккан, анан жаштар бар. Аз бирок жаштар. Үйлөр ушундай. Ушулардын арасында албетте бирөөсү сатылат, сатыла турган үйлөр. Бирок центрда алган үй бир аз ыңгайсыз, мал чарбачылык кылганга ыңгайсыз. Неге? Мал кармаган адамдар түшүнөт. Азыр мен мына оңго кайрылайын. Мына жерде атайын этаж үйлөр бар. Ошол Совет доорунда биякта эл немеде жашаганда, домдордо жашагандар болгон. Ушундай домдор бар. Кечиресиздер, видео бир аз мындай туура эмес тартылса дагы машина менен кетип атам да, за рулем. Машина башкарып атып. Ушундай үйлөр бар, мынакей. Ушулардан адамы жашаганы бар, жашабаганы бар. Булардын өкмөттүн балансында турат. Мен билдим, мына кичинекей дүкөн бир. Көбүнчө пенсионерлер келет. Мына уже ремонттоп, уже пенсионерлерди мына жерге чыгарып койду. Эки этаж үй, баягында эле үйлөр. Мына ушунун үйлөрдүн арасында бирөөсү сатылат, точно билем. Үйлөр мына ушундай, мына участкалар, мына ушундай сарайлар, жыгачтан салынган сарай көбүнчө. Мынакей. Туугандар, ушул үйдө азыр пенсионерлер, үй күйүп кеткен, үй жоктор, балдар таштап кеткен пенсионерлер өкмөттүн үйүндө жашайт, бирок коммунальный услугасын төлөйт. Суу, свет, отоплениясы бар, ичинде кадимкидей котельниси бар. Ошо баарын төлөйт. Ана мектеп, бул мектепте балдар окуйт. Мектеп аябай чоң, өзүнчө эле бир чоң имарат салынган, бир 800-900 балага жараша салынган экен, бирок 500 пиковый моментте Совет доорунда 500 бала окуган экен, азыр 50 бала окуйт. 50 бала окуйт. Мына ушу көчөлөр, мына ушул көчөдө сатыла турган үйлөр бар, билем. Албетте, аларга дагы барып бир күн убакыт бөлүп, жакшы бир видео тартып, тасма чыгарып, сиздерге көрсөтөм. Ошол мектептин ичи аябай сонун, орустарды билесиздер, орустар жакшы кармайт. Мектептин ичинде ысык тамак бар, баары берилет. Кыскасы, өтө оңайлуу. Балдар менен келгендерге өтө оңайлуу. Мектеп, садик, бала бакча жок, бирок нулевой класс бар. Подготовительный класс бар. Бир жыл подготовление болот, анан мектепке барышат биринчи класска. Ушундай жакшы, бир ичи таза. Албетте, жакшы карайт орустар эмесине, мектепке. Бир класста 5 бала, 4 бала окуйт. Бирден 11 класска чейин бар. Буюрса биздин туугандар келип калса, бала чакасы менен ушул жерде окутса болот. Ушул мынакей таптаза, ушундай таптаза. Мектептин ушундай иштери, ушундай класстардын ичи ушундай, мынакей. Коридору ушундай, 2 кабаттуу, өтө таза, сонун. Биздин Кыргызстанда албетте мындай мектептер да бар, бирок окшош ушундай курулган, кыштан отоплениясы иштейт, балдар окуйт. Азыр сабак мезгилде, сабак болуп атат. Мен сурандым, тартсам болот деп айтышты. Тартсам болот. Уборщицалар атай уборка кылып аткан жерде. Карасаңыздар, сонун мектептер бар. Өзүнүн доору да бар экен. Мына экинчи этажга краска кылынган, бүт таза. Өздөрү өтө жакшы. Өтө оңайлуу. Мейли, туугандар. Көп эме кылбайын. Көп тартпайын, анткени биякта дагы өзүнүн бир тартиптери бар экен. Ошол көбү суранды, мектебин тартып кой, айылды тартып кой деп ушундай. Туугандар, мен видеону тартып чыктым мектепти.
мынакей мектепте тартылды. Эми айылды толугу менен бәрін тартып чыкканга бир аз мага ыңгайлуу эмес, анткени бул эмне тартып атат деп дагы орустар ойлонуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушу менен бир магазинди тартып коем азыр. Кандай магазин бар, ошого карап анан өзүңүздөр чечим чыгарасыздар. Керекпи сиздерге бул айыл, керек эмеспи? Макулбу туугандар? Ошо. Туугандар, достор, мынакей мектептен чыктым. Азыр мына жерде ДКсы бар экен, ДК, Дом культуры. Албетте Совет доорунда Дом культуры, мынанын ичинде парк бар экен, парк, бирок парк каралбай калып, Дом культуры дагы имараты турат, каралып. Жакшы эле, сырты өтө эме краскасы өчүп кеткен экен, бирок ичинде мен кирип көргөм. Жакшы, бар жок сакталып турат, Совет доорунда эле сонунда. Жакшы бир. Мына котельный экен, баягы этаж үйлөрдүн сууну ысытып бере турган котельный экен. Мына жерде өзүнүн бир кичинекей двору бар экен. Мына үйлөр баягы этаж үйлөр, бирок бул этаж үйлөрдү жеке менчикке алып болбойт, жашаганга болот. Өзүм ондоп эме кылам деп эме кылсаңыздар, бирок эмне кереги бар ал айылдын ичинде үйлөр толтура турса. Мына жерде почта бар, анан ФАП бар. Азыр ФАПты көрсөтөм. ФАП деген бул кичинекей бир медицинский пункт. Мына жер айыл өкмөт. Мына имарат айыл өкмөткө кирет. Анан библиотекасы бар, албетте. Россияда ар бир айылда библиотека болот. Мына ушул айыл өкмөткө сельсовет деп коет биякта. Мына жерде мына ФАП. ФАП, туугандар, ФАП медицинский пункт. Мына жерде тез жардам. Албетте тез жардам иштейт, дар-дармектер бар. Бир обязательно фельдшер отурат. Мына жерде дүкөн, хоз товар сатат, мына жеринде. Мына жеринде продукталар сатат. Кичинекей бир дүкөн. Мындай имараттар бар. Бул мурда почтабы бир нерсе болгон экен, же бир турат да, жөнөкөй, жөн эле турат. Ошо. Андай окшош имараттар көп. Мына жерде сол жагында. Бирок эмне имарат болгон билбейм. Дагы бир видео улантайын. Мына жерде мына айыл жергесинде ушундай машиналар келет. Мына бир дүкөн бар. Азыр ошол дүкөндүн ичине киребиз. Албетте дүкөндү бир тартып, видеого тартып көрсөтөм сиздер үчүн. Достор, мынакей дүкөндө бар жок бар экен. Жейтирган бүт керектүү бар жок бар. Холодильникте бар жок бар, мынакей. Дүкөндө бар жок бар. Бар жок бар. Эмне керек болсо, ушул айылдын өзүндө дүкөн бар. Нандын түрү бар. Достор, мынакей бул эң чоң магазин, ушул сыртында. Бул общий площадьке жакын экен. Общий площадь, кандай десем, центр экен да.